الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alanları жоқтан бар қылған құдіреті күшті Аллах Тағала чек шүгірлер айтайлы. Анын сүтінің құлы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға саламдар жана салауаттар айтайлы. Бұйырса жылдық бойынша сабағымызды улайбыз иншалла. Biz кечеги сабакта ажылык эмне экендигини, умра эмне экендигини жана умра амалдарында ихрамга кирген адамдар кайсыл амалдарды кылса болбостугу боюнча сабакта айтып өткөнбүз. Умранын канча шарты бар, же болбосо канча фарздары бар. Ошол маселелер боюнча биз кече сөз кылганбыз. Бүгүн буюрса ажылык боюнча кыскача, нускача сөз кылабыз. Биз сабактын башына бир эскертип кетели. Неге дегенде кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп калат экен. Биз бул жакта ажылык боюнча же умра боюнча, анын пайдалары боюнча же адамды кызыктыра турган хадис сөз же болбосо алымдардын сөздөрүн айтпайбыз. Неге биз факый маселени козгойбуз? Амалды кандай кылыш керек? Же болбосо кайсы нерсе сүннөт же кайсы нерсе фарз амалдардан? Кайсыны кылсаң сенин амалың дурус болот, кайсы нерсени кылбай койсоң сенин амалың болбой калат, же кайсыны кылсаң сенин амалың ошол боюнча сөз кылабыз. Ошондон туугандар туура түшүнүңүздөр. Биз бул жакта амалдардын пайдасын айтып, ага кызыктыра турган сөздөрдү айтпайбыз. Иншалла аны эгерде сиз умрага барсаңыз же ажылыкка бара турган болсоңуз, ошол жакта сиздин алымдар, ошол жакта сиздин ажы башчыларыңыздар же умра башчыларыңыздар иншалла айтып берет. Биз болгону адамдарга жакшылык болуш үчүн, адамдарга бир аздан түшүнүк болуш үчүн эмне биз фыкый өкүмдөрүнү гана айтып кетебиз иншалла. Андан эмесе баштадык. Ажылык негизи эле бул Аллах Таала фарз кылган исламдын 5 түркүбү болсо, ошонун бирөөсү ажылык. Биз билебиз, эң биринчи эмне? Иман келтирип, намаз окуп, зекет берип, орозо кармап, анан аягында кудурети жетсе ажылыкка барып дейт. Ажылык негизинен колунда бар адамдарга эмне фарз амалдардан. Колунда бар болгон адамга ал менен фарз болуп жүктөлөт. Азыр бизде Кыргызстаныбызда ажылыктын сенасы $3000 деп айтып жатат. $3000 түшүрөбүз деп айтып жатат. Ал жагы менен $3500 акча болот. Ал эми сиз тияка барып жашаганга бир 500 же болсо $500 бир аз көбүрөөк акча алсаңыз, иншалла ошол 15 күнгө, 20 күнгө жетет сизгечи. Эми кыскача мындайча айтканда $4500-$5000 жакын акчасы бар адамга ажылык фарз болот. Бул акча өзүнүн баягы кемчилик эмесинен, үй оокатына керектүү аштарынан акча боло турган болсо, ушундай адамдарга фарз болуп калат. Ошондуктан кимдин акчасы болсо, ушундай же мүмкүнчүлүгү болсо, ал адам сөзсүз түрдө ажылыкты аткарыш керек. Эгер ажылыкты аткарбай өлүп кете турган болсо, кыяматта ал боюнча сурак жооп болот. Ал эми акчасы жок болуп, ал жак бул жактан акча тауып, же карызга алып дагы ажылыкка барса болобу десе, фыкый өкүмдө ооба болот. Ажылыгыңыз дурус болот. Жарайт, ажылыктын соогун аласыз. Бирок карызга алып же жана башка бир жашоодон өтө кыйналып калып, мени кылыш шарт эмес. Сизге милдет болбойт, бирок аткарсаңыз ажылык катары дурус болот деп айтканбыз. Эми андан эмесе ажылык боюнча сөздү баштадык. Ажылыктын амалдары кандай болот? Биз кече айтып кеткен, бул жакта баардык өкүмдөрүн бир четтен айтпайбыз. Бул сүннөт болот, бул фарз болот, бул нерсе важип болот деп айтпайбыз. Кээ бир гана нерселерди гана айтып кетебиз. Эң биринчиси, ажылыктын түрлөрүн түшүнүп алсак өтө жакшы болот. Ажылык 3 түрдүү болот. Биринчиси нуфрат. Нуфрат деген эмне? Ажылыкты гана кылуучу адам. Ажылыктын гана амалын кылуучу адамдарды эмне экен? Нуфрат деп атап коет. Ал эми экинчиси эмне экен? Ал кыран деп аталынат. Кыран деген эмне бул? То есть бир жолу ихрамга кирип, ошол ихрамдан чыкпастан туруп, ажылыкты аткаруучу адам ушуну кыран деп айтып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык фарз болгондон кийин өмүрүндө бир жолу гана ажылык кылган. Ажылык фарз болгондон кийин. Ал эми ажылык фарз болгонго чейин бир канча жолу ажылык кылган деп айтылат. Сира китептеринде 3 жолу деп айтылган, кээ бир 4 жолу жана башка. Ал эми ислам дининде Аллах Таала ажылык өкүмдөрүн түшүргөндөн кийин фарз болгону бул канча экен? Бир жолу кылган. Ошол бир жолу кылган дегенде пайгамбарыбыз эмне? Кыран болуп кылган. Кыран деген бир жолу ихрам байлап, ошол ихрам менен умрадан кылып, ошол ихрамдан чыкпастан туруп, ажылыкты да кылган адамды эмне экен? Кыран деп коет. Мунун өзүгө жараша өкүмдөрү бар. Муну иншалла аягында да кыскача кылып, дагы ушул 3 түргө үчөөнү бөлүп айтып беребиз. Ага чейин башка нерселерди айтабыз. Ат-таматту дегени бул эмне экен?
bir ihramga kirip, birinci jolu ihramga kirip, аны менен умра алынат. Ошондон кийин ихрамдан чыгып дагы ажылыктын убактысы келгенге чейин же болбосо тарбия күнү келгенге чейин 8 Зулхижжа келгенге чейин ихрамга кирбестен туруп, же кирсе дагы ошол ажылыктын убактысы киргенде ажылыктардын амалы үчүн башкадан ихрам байлаган адамды эмне дейт экенбиз? Tamattu деп айтат экенбиз. Же болбосо tamattu дегенде кечиресиздер, mutamatти деп айтабыз исм фаил менен. Эми бул 3 ай боюнча иншалла сабактын аяк жагында өз алынча дагы айтып берем кошумча нерсесин. Ага чейин эми ажылыкты кандай кылабыз? Ажылык деген өзү кандай болуш керек? Амалдары фыкый деңгээлде же болбосо фыкый өкүм менен кандай ажылык кылыш керек дегенде биринчи маселе. Ажылыктын өзүнүн белгиленген убактысы бар. Ашхурул харам деп коет. Арам болунган айлар дейт. То есть арам болгон айлар деген эмне? Аллах Таала ушул айда кээ бир өзгөчө бир өкүмдөр бар. Ошол өкүмдөр мисалы арам кылынган же болбосо арабтар ушул күндөрдө согушкан эмес же жана башка кээ бир өкүмдөр аткарган эмес. Ошол айлар ашхурул харам деп коюлат. Бул ушул харам айларында ажылыкка ихрам байлаш керек. Ихрам дегенди кече айткан болсок да, буну да кайра-кайралап көрөбүз. Макул эркек кишилер үчүн эки гана кийим кийүүсү. Ап-апак болгон же болбосо башка түстүү дагы кийимдер кийсе жарайт. Мейли ал ак болсун же сары болсун, айырмасы деле жок. Сары дегенде баягы макрух болуп калышы мүмкүн, бирок ажылык катары жарайт. Ак болобу же кара болобу же жашыл болобу кийсе болот. Башка кийимдердин баарын чечет. Ич кийимин дагы чечет, майкасын да чечет, баш кийиминин топусунун баардыгын чечиш керек болот. Кече айтып кеткендей, баягы буттун могу учу барго, уч жери, могу томук деп коет. Кызыл ашык эмес, кызыл ашык могул жакта. Кээ бир тафсырлар же кээ бир дамбалар могу кызыл ашык ачык болуш керек дейт. Жок, биздин Ханафи мазхабта кызыл ашык эмес, могу томук ачык болуш керек. Томук деген буттун могу үстү жагы. Ушул жери ачык болуш керек сөзсүз түрдө, шартталган эркек кишилер үчүн. Ушул жери ачык болгондон кийин анан атайы орундар бар. Ошол орундарга жеткенге чейин эмне болуш керек? Сөзсүз түрдө ошол ихрамга кирген болуш керек, мынакей. Эгерде сиз Мадинадан келип жатканда Зулхулайфа деген чегерага чейин эмне кылышыңыз керек экен? Ихрам байлап калышыңыз керек. Эгерде сиз Ирактан келгенде Зату Ирк, эгерде Кувейт жактан келгениңизде эмне Карын деген жерден, эгерде Яман же Умман тараптан келсеңиз Яламлам, эгер Жиддадан келсеңиз анда сиз Кыргызстандан учуп жатканда самолет менен Жиддага келип консо, эмне ошол Кыргызстандан келгенге чейин Кыргызстан ушул тарапта да могул жакта, ушул жакка келгенге чейин сөзсүз түрдө сиз ихрам байлашыңыз керек болуп калат экен. Ихрамды сөзсүз ошол ажылык айларынын убактысы киргенден баштап ихрамды байласаңыз дурус. Ажылык убактысы киргенден баштап ихрам байлаунун эң жакшы убактысы ошол миқат деп коет. Ошол азыркы мен көргөзүп берген чегара, ошол чегараларга барганга чейин ихрамды ажылыктын убактысы жакын калганда байлаган жакшы. Неге дегенде ихрамга киргенде кээ бир амалдар тосуун кылат. Биз адатта кылып жүргөн амалдарды кылганга болбой калат. Мисалы тырнак алганга болбойт, чач алганга болбойт, атыр сүрткөнгө болбойт, жана башка дегендей. Кечеги айтып кеткен сабактарда ошондой тоскоолчуктар болот. Эгерде сиз кылып койсоңуз, анда сизге эмне штраф жазылып калат, ошол жактары бар. Ошого ихрамды эмне убакыт жакын калганда, ажылыктын убактысы жакын калганда, ажылыктын амалдары башталганга жакын калганда жана дагы миқатка кирерде байлаган эң жакшы болот. Андан кийинкиси ихрамды байладыкпы? Ихрамга байлагандан кийин бизде экинчи амал талап кылынат. Эмне экен? Бул Каабанын айланасында айлануу, Каабаны таваф кылуу, мындай чыккан 7 жолу таваф кылуу. 7 жолу таваф кылуу. Эгерде сиз жөн эле ажылык кылып жаткан болсоңуз да ушуну кылышыңыз керек. Неге дегенде бул тавафул кудум деп коет. Сүннөт болгон таваф амалдардан. Бул сүннөт болгон таваф амалдардан ушуну кылышыңыз сизден талап кылынып калат. Ал эми кыйран же мутаматти болсоңуз, анда ал жакта дагы башка нерсе айтылат. Иншалла ага аяк жагында да айтабыз, сабактын аяк жагында. Андан кийин тавафты кылганыбыздан кийин эмне кылат экенбиз? Сафа жана Марвада тавафты билебиз, 7 жолу айланабыз. Мынакей. Момундай көрүнүштө айланышыбыз керек. Сиздер менен биздер. Мынакей, сааттын жебесине каршы. Могу жашыл туратпы? Ушул жашыл жерден баштайбыз. Негизи могул жака барып айланыш кийин, ошондуктан кээде бул жактан мындай айлансак дагы алысыраак болсо деле жарай берет. Ушуна кылып тавафтарды
аткарып баштайбыз. Тавaf кылуунун жолдорун кече айтканбыз. Эмне эң биринчи, эгер колдон келсе, кара ташты барып өпсөк өбөлөп алабыз, кармасак кармай алабыз. Эгер колдон келбесе, азыр адатан ал нерсени кылуу кыйын. Колдон келбесе эмне ушул жерге барабыз дагы дуа кылабыз, Каабаны карап туруп, Кааба деп могу чоң кара ташты айтканбыз, чоң ташты чоң үйдү айтабыз. Ал эми кара таш деп могу бурчунда турган кара ташты айтабыз. Ушул жакта ушул кара таштын алдыга барып, ушул жерден баштаган сүннөт амалдардан болот. Эмне дуа кылабыздан салам бергенден кийин эркек кишилер тавафты кылып жатканда сөзсүз түрдө оң жагы ачык болуш керек, Сөзсүз түрдө оң жагы ачык болуш керек. Анан эркектер башкы үчөөсүнү балбан басыш кылып, ушинтип 7 жолу айланып келүүсү. Бир айлануу болот. Кайрадан колун көтөрүп, такбир айтып, же болбосо салам айтып дегендей, анан эмне кылат? Кече айткан амалдардай кайрадан 2 айланыш болот. Ушинтип кайра келип, кайра ушундай эле амал кайталанат. 3-чү жолу ушундай айланат. Бул эркек кишилер башында балгон басышпай, жана дагы оң жактарын ачыш керек деп айтканбыз. Ал эми аял кишилерден булардын эч кайсысы талап кылынбайт. Анан тавафты бүткөндөн кийин эмне? Макам Ибрахимдин артында туруп, кыбла бул жакта да ушул жакка карап намаз окуп, 2 рекет таваф намазын окуйбуз да. Бул сүннөт амалдардан. Бул намазды окуп бүткөнүбүздөн кийин дуа кылып, анан Сафа Марвага карап жөнөйбүз. Сафа Марваны кече көргөзгөнбүз, кайра көргөзөбүз. Сафа Марвага карап жөнөйт экенбиз. Жакты калдыгы. Эгерде видео түрүндө кылып жасай алсак да жакшы болот. Неге дегенде бизде видео түрүндө жасаганга бир аз убакыт жетпейт экен, ошондуктан кечиресиздер, менен гана жасаганга туура келди. Эгер дагы бир Аллах мүмкүнчүлүк же бир жардамчылар болуп калса, видео менен жасаганга да аракет кылабыз. Кыска Сафа Марвага чыгабыз. Сафа Марвага барып, эң биринчи каяктан баштайбыз? Сафадан баштайбыз. Сафага барып, кыбланы карайбыз дагы эмне? Сафа мындай көрүнүштө эмес азыр. Сафа азыр моундай көрүнүштө, мындай зданиянын ичинде, мынакей. Ушундай зданиянын ичинде. Мен түшүнүктүү болушун алыстан көргөзүп атам. Ушундай Сафага чыккандан кийин эмне? Кыбланы карап дуа кылабыз дагы, анан баштайбыз. Бул жака албетте сөзсүз түрдө даараттуу болуш керек, жана дагы гусулдан таза болгон абалда болуш керек. Анан чуркап баштайбыз. Качан могу жашылчылыкка келгенде ушул жерден чуркап өтөбүз дагы, бул жакка карап Марвага жетебиз. Ушул Сафадан Марвага бир жеткенибиз бир чуркоо болуп эсептелет. Анан кайрадан Марвага жеткенибизден кийин Кабаны карайбыз дагы дуа кылып, дуа кылганыбыздан кийин кайрадан анан эмне? Марвадан Сафага карап чуркайбыз. Бул Марвадан Сафага келгенибиз 2 болот. Кайрадан Сафада эмне? Кыбланы карап туруп, дуа кылып, кайрадан Марвага карап чуркап, ушинтип 7 жолу айланабыз. Кыскасы, Сафадан баштап, Сафадан Марвага карап чуркап баштайбыз дагы, Марвада бүтөт. То есть дуабыз эң акыркысы Марвада бүтөт. Сафада баштап да дуа кылыпчы. Эң акыркысы Марвага барып дуа кылуу менен биздин амалдарыбыз бүтөт. Бул эркек кишилер үчүн могу жашыл светтин ортосунда чуркабайбы мынакей. Могу сүрөттө көрүнүп тургандай мынакей. Бул кыска эле бир 50-70 метрдин айланасында. Ошол жерде чуркоо эркектер үчүн, аялдар чуркабай эле өтө берет. Болгону дагы бир нерсе, ошол Сафа жана Марвада жүргөндө жөн гана адам чуркабастан жөн эле басып жүрө бербестен эмне экен дуа кылсак, ошол жерде өткөн кеткендер эстеп, өзүбүз үчүн жана үй бүлөбүз үчүн, бир туугандар үчүн жакшылыктарды сурап, дуа кылып, ошол чуркап, зикир кылып, Аллахты эстеп чуркаганыбыз эң жакшы болот. Анан жана айтууну унутуп кетиптимин. Биринчи биз ихрам байлаганда баягы ниет кылып talbiya aytib boshlaymiz. Labbayk la sharika lak labbayk innal hamda va ni'mata lak wal mulk deb ошол talbiyani aytib boshlaymiz. Качан биз тавафты баштаганыбызда эмне экен? Ал нерсени токтотобуз, Ошентип экинчи амал эмне болду? Биринчи амал ихрам байлап, талбия айтып, ниет кылып, намаз окуу болду да. Экинчиси эмне экен? Каабанын айласында таваф кылуу, Тавафтан жанагындай дуа кылып, жана башка амалдарды кылып, андан кийин тавафтан кийин 2 рекат намаз окуп, андан кийин үчүнчү амал эмне экен? Сафа Марвада 7 жолу чуркоо. Бул ажылыктын амалдарын айтып жатабыз. Андан кийинкиси эмне? Ушинтип бул амалдар бүтүргөндө, бул биринчи таваф дебедикпи? Бул таваф сүннөт таваф болчу. Эми ошо сүннөт тавафты кылгандан кийин ажылыктын Сафа Марвасына чуркап коебуз ушул жердечи, Ушул жерде ажылыктын Сафа Марвасына чуркап коебуз. То есть бизде ажылыкта дагы сөзсүз түрдө бир жолу
Safa Marva'da çurkaş gerek. Жети жолучу, то есть бир жол дегенде Safa Marva'da bir çurkap beriş gerek. Ошол жети жол çurкоо менен болот ошону билсе. Эми бул ажылыктын эбе Safa Marвасында чуркоо болуп этибарга алынат. Эгерде сиз ушундагы таваф суннадан кийин муну кыла турган болсоңуз, неге дегенде бизде Safa жана Marвада жөндөн жөн эле чуркалган болбойт. Сөзсүз түрдө Safa Marвада чуркоо үчүн сиз андан алдын бир таваф кылган болушуңуз керек. Баягы таваф жети жолу айланган болушуңуз керек. Эгерде таваф кылбастан жөн эле тууру барып эле Safa Marвада чуркасаңыз жарабайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө биринчи таваф кылып, андан кийин чуркаш керек болот. Андан кийин эми ушинтип ажылыктын Сафа жана Марвасын чуркагандан кийин эми ихрамдабыз да 8 Зулхижжа күнү 8 Зулхижжада арабтардын айы болчу. Зулхижжа деп аталат. Ушул учурда эмне экен? Зулхижжага барабыз. Зулхижжага барып, Зулхижжага барабыз дегенме, кечиресиздер. Минага барабыз. Мина деген өрөөн болот. Ошол 8 Зулхижжада Минага барышыбыз керек болот биз. Мынакей Мина өрөөнү ушундай чоң, мынакей көрүңүздөрбү? Ушул жерде шайтанга таш атуу, ушул жерде көп амалдар ушул жерде болот. Көрүңүздөрбү? Чоң ушундай Мина деген өрөөн, ушул өрөөн. Эми караңыздар туугандар. 8 Зулхижжа болгондо ушул тарыхтар жакшылап жазып алыңыздар. 8 Зулхижжа болгондо ушул Минага барабыздан ушул жакта бизде бар болот. Кыргыздардыкы, өзбектөрдүн мынакей караңыздар, могу адамдар толтура машинелерди алган, баардыгы мынакей кичинекей болуп, өрөөнү өтө чоң да. Көрүңүздөрбү? Ушул жерге барып биз эмне экен? Минада 8 Зулхижжада эмне экен? Минада биз пейшинди, асырды, шамды, куттанды жана 9 Зулхижжанын багымдатыны ушул жерде окуйбуз. 9 Зулхижжа бул Арафа күнү болот. Йомул Арафа деп аталат. Ошол Арафада эмне экен? Арafada Arafa күнүдө Арафага карап жөнөйбүз. Анан Минада 5 намаз окудук. Кайсы намаз? Пейшин, асыр, шам, куттан багымдат намаз окудук. 8 келдик дагы 9 күнү багымдат окуп туруп анан Арафага карап жөнөдүк. Арафага карап барабыз дагы. Арафа деген бул дагы тоодун аты. 9 Зулхижжа күнү ошол Арафада болуп калыш керек. Мынакей Арафадагы мечит. Арафадагы мечит. Фотосу ушул. Ошол 9 күнү пейшин убактысы киргенден баштап 10 Зулхижжага чейин эң эле жок дегенде эң азында 1 секунд ушул Арафанын эмесинде болуп калыш керек. Өрөөнүндөчү. Бул сөзсүз түрдө бул жер эмес. Арафа деген толук чек арасы көрүнбөптүр, толук чек арасы тартылбаптыр, капа болбойсуздар. Арафа деген чоң өлчөм, бул болсо кичинекей эле ортосу. Бул кичинекей эле ортосу. Могу жерлерде эле, могу сыртта машинелер, адамдар жүрбөйбү? Ушулар деле эмне Арафанын өлчөмүнө кирет. Ушул 9 Арафада же болсо Арафа күнү же болсо 9 Зулхижжада эмне экен, адамдар Арафага барат дагы. Күн оогондо, күндүн оосу менен, то есть пейшиндин убактысы кирүүсү менен адамдар чогулуп эмне кылат? Пейшин намазын жана дагы асыр намазын бизде ханафилерде бир гана ушул ажылыкта гана 2 намазды бир убакта окусаңыз болот. Башка учурларда болбойт, эч бир үзүрсүз. Башка учурларда үзүрсүз дагы болбойтчу. Эми каза кыласыз, бирок мындай бириктирип окуганга болбойт. Бул жакта эмне? Каза деп ниет кылбайсыз, эмне? Пейшиндин намазын окумакка дейсиз, андан кийин кайрадан комат айтып, эме кылгандан кийин, азан айткандан кийин эмне? Кайрадан асыр намазын окумакка дейсиз. Каза деп же башка бир намаз дебейсиз. Асыр намазын, пейшин намазын окумакка деп, бирок пейшиндин убагында эмне сиз асыр намазын ушул жерде чогултуп коюш. Неге? Себеби Аллах Таала ушул Арафа күнүндө өзгөчө урмат сый берди ушул күнгө жана ушул тоого. Ушул Арафа тоосунда эмне? Өзгөчө дуалар кабыл боло турган күн. Ушул жерде гана, Арафат тоосунда гана. Эми Кыргызстанда ошол күнү дуа кылсаңыз да жакшы, бирок мен Арафада туруп дуа кылгандай болбойт ал нерсечи. Арафада туруп дуа кылгандай болот. Ошондуктан ушул дуага бошош үчүн Аллах Таала сизге эртелетип окуганга уруксат берди шариаттачы. Эми сиз ошол пейшин менен асырды, пейшиндин убактысында, пейшин убактысы кирүүсү менен окуйсуз дагы. Анан намазды бүтүргөндөн кийин ошол өзүңүздүн чатырыңызга барып, же болбосо ушул эгер чарчабайм, ысыктан кыйналбайм десеңиз, могу жерлерде дагы туруп эмне экен, дуа кылсаңыз эң жакшы ушул. Арафа күнүдөгү эң чоң амал бул дуа.
Arafa toğusunda acılıktın en tokotör jeri uşul jerde. 9 Zulhijjada Arafa günü, 9 Zulhijja Arafa günü acılıktın en negizgi bola turgan amalı je bolso en çoğun farzı uşul jerde bolot. Бул жерде ошол дуа кылыш керек. Эң чоң амалы ушул дуа. Бул жакта намаз окуп, зикир тартып, сүйлөшүп, дават кылып, утак айтышып, телефон чукуп, тиктокко отуруп, инстаграмда отурган болбойт. Эмне? Болбойт дегенден максат биз жөн эле убакытты бекер кетирген. Жакшы нерсе алек болуш керек, ал дуа. Ошондуктан ажылыкка бара турган адамдар азырттан даяр көрүңүздөр. Тетират алыңыздар, блокнот алыңыздар. Эмне дуа оюңузга келсе азыр жазыңыз. Неге дегенде ал учурда эсиңизге келбей калат кандай дуа кылышчы. Кыйналып кетишиңиз мүмкүн же башка бир нерсе болушу мүмкүн. Дуа кылсаңыз дагы азыраак кылып каласыз, кээ бирөөсүн унутуп каласыз. Азыртан жазыңыз. Мен фаланчыга дуа кылам, балама дуа кылам, атама дуа кылам, досума дуа кылам, өзүмө дуа кылам. Мен Kur'an жаттайын дедим, Kur'an жаттаганга балдарым хафиз алым болсун, алым үчүн балдарым, мен карыздарым бар, ошол карыздардан кутулуп өмүр бою карыздар болбой жана башка каалаган дуаңызды сурасаңыз болот. Иншалла Аллах таала ал ошол кылынган дуаларды сөзсүз түрдө кабыл кылып берет. Ошондуктан ошол нерсеге көңүл буруздар. Арафада бир эскертип кетүүчү нерсе. Арафада мынакей моундай жер бар. Мен адам ата менен обой эне жолуккан жер да ушул жерчи. Мынакей. Могу мен көк менен ортосун белгиледим. Караңыздар мынакей. Көк менен белгилеп койдум. Ушул жерге адамдар барып ошол жерге сыйынып илим бактайм. Илим жок адамдардын нени гана күтпөйсүң. Ушул жерге барып эти ташты кармаса бир нерсе болобу? Ошол жака барып сыйынабы же ошол жерде кылса дуа кабыл болуп, башка жакта кылса дуа кабыл болбой калабы билбейм. Кээ бир адамдар ушул жерге үйүлүп алат. Мына байкасаңыздар адамдар баары ушул жака чыгып алган. Пайгамбарыбыз бул жакта турган эмес туугандар. Ушуга көңүл буруңуздар. Пайгамбарыбыз ушуга жакыныраак могул жерлерде же бул жерлерде ушул могул айланасында турган, могул үстүгө чыгып кеткен эмес. Ошондуктан өзүңүздү кыйнап, адамдар ушул жакта турат экен, мен дагы ошол жака турам, чогуу ушул жакта бир нерсе бар экен деп ойлобоңуз. Алар эмне жөн гана билбестиктен кылып жаткан амалдар. Ал жакта туруш шарт эмес, фарз дагы эмес, же болбосо сооптуу дагы эмес. Балким эмне адамдар ушундай нерсеге үйрөнүп калгандыгы үчүн ал туура эмес амалдардан. Ошондуктан могу жерлерде туруп дуа кылган эң жакшы. Бирок ал күн ысык болот, чыдаш кыйын. Эми адам чарчаганда, ысыганда кейит да, дуа да кыла албай калат. Ошондуктан биз андан да жакшы нерсени айтабыз. Арафанын ичинде сизге муну ата чатырлар бөлүнөт, мынакей, муну чатыр үйлөр берилет да. Ошол жерде кондиционер сыяктуу бир шамал кылыч бир нерселер болот. Ошол жерде отуруп алып өзүңүз жалгыз, ошол жерде дуа кылсаңыз эң жакшысы ошол. Ихлас менен жакшылап дуа кыласыз, Анан дагы бир эскертүү туугандар, ажылыкка баргандардан эстип жүрөбүз. Ал жерде дагы эми бизнесмендер бар да. Барып бирөөсү суу сата кылайын, бирөөсү семечка сата кылайын, бирөөсү башка нерсе сата кылайын дейт. Ошондой адамдар бар. Анан сиз ошол Арафа күнү бир күн жаштап чыдап койсоңуз эң жакшы эле нерсе өмүрүңүздөчү. Барып кичине семечка алып келейин, нан алып келейин, чай алып келейин, тигиндей кылайын, мындай кылайын деп ошондой нерсе менен алек болбоңуз. Барып кичине ташбih алып алайын Кыргызстанга. Жайнак Кур'ан китеп алып алайын, курма берет экен, курма алып алайын. Жок, андай ал нерсе менен алек болбоңуз. Бул күндө намазга караганда да ошол Арафада ажы адамдар үчүн намазга караганда да, даватка караганда дагы, зикирге караганда дагы, же болбосо жана башка ушул сыяктуу амалдарга караганда дагы Арафа күнү дуа менен алек болуу эң абзел. Эми ошол намазга караганда дагы абзел болгон амалды таштап баардыгын барып помидор сатып келип же картошка сатып келип же башка бир тамак үчүн кеткен бул уят нерсе. Бир күн акча калсаңыз да эч нерсе болбойсуз тууганым. Эми акча калбайсыз эле го, бирок мен баягы нерсени ошо 9 Зулхиджага же Арафа күнүгө жакшылап даярданып, тамактанаңызды алып дегендей керектүү нерселерди алып, суугуңузду даярдап ошол жерде болуш керек, Түш ооду, пешинин убакыты кирди, пешин менен асырды окуңуз, дароо дуага отуруңуз, дуа кылыңыз. Дуа кылыңыз, истигфар кылыңыз, көп Аллахтан кечирим сураңыз. Канча намаз окубай калдыңыз, канча орозо кармай калдыңыз, канча адамды сөктүңүз мисалга алганда, канча адамды каргадыңыз мисалга алганда, ошолордун кечирим сураңыз. Балдарыңыздын аалым кары болушун каалабайсызбы? Сураңызбы ошол күндөрү? Өзүңүз кары аалым болушту каалабайсызбы? Сураңыз Аллах Тааладан. Аллах Таала берип калса эч нерсе эмес. Ал Аллах берсе эч ким тыя албайт, бербей койсо эч ким бере албайт. Ошондуктан ошол күндө
Биз Аллахтан көп суроо менен өтүшүбүз керек экен. Ошондой дубадан башка нерсе менен алек болгон жакшы эмес ал күндөр. Мындан дагы бир нерсе келген бизде Ханафи мазхаб боюнча Абу Ханифа радыйаллаху анхунун мындай кабылы бар. Эгерде сен жамаат менен барып пейшин менен асырды жамаат менен окуп алсаң, анда сен эмне намазды чогултуп пейшиндин убактысында окуганга болбойт дейт, өзүң жалгыз окуганда. Бирок фатва буга эмес. Фатва эмне? Сахибейнин кабылыга. Өзүң жалгыз окусаң деле, мечитке барып окусаң деле чогултуп окуп бересиң убактысында. Жан тактим кылып, ошондуктан ушул нерсе фатва болгондуктан, эгерде мечит алыс болсо, көп убакыт ала турган болсо, эми ал Арифа деген чоң тоо да өрөөн, чоң өрөөн. Ал жака барып мечиттен кайра келиш 1-2 саат кетип калышы мүмкүн. Ошондой көп убакытты талап кыла турган болсо, сиздин чатырыңыз алысыраак болуп, анда эмне? Ошол чатырыңызда эле 5-6 адам 5 кыргызсызбы? Ошол жерде эле окуңуз дагы, ошол жерде эле дуа кылыңыз эң жакшы. Неге? Себеби алымдар бул нерсеге уруксат берилген. Ошентип Арафаны күн батканга чейин, то есть шамдын убактысы киргенге чейин ошол Арафада болушубуз керек. Анан ошол шамдын убактысы киргенде имам жол баштап Арафадан чыгат. Имамдан биринчи чыгып кетсеңиз болбойт. Эмне? Кой милдеттүү болуп калат. Ошондуктан ошол шамдын убактысы киргенге чейин чыгып кеткен дагы болбойт. То есть болбойт дегенде макрух, баягы сиз амалды канча берден кийин таштаган болуп каласыз. Ошондуктан Зулхиджа 9-чу Арафа күнү кечкурун шамдын убактысы киргенде күн баткан şey kılасыз. Muzdalifa'ga karap jönөйсүз. Muzdalifa'ga karap jönөйсүz. Muzdalifa деген бул дагы тоо. Muzdalifa деген мынакей, ушул тоо, могу ушул өрөөн. Бул аз тегиз болуп, асфальт алып, ушундай эмелер кылган. Бул жакта чатыр же андай мындайлар кээде болуп калат, кээде болбойт. Баягы өзгөчөнгөн адамдар үчүн гана болуп, көпчүлүк адамдар үчүн болбойт. Көпчүлүктөр мындай эле жатат. Бирок сиз ойлоңуз, эми ошол суукта калып кетем. Саудия ысык, астын катуу моундай килем жок экен, анан эме жок экен, матрас жок экен деп ойлооңуз. Неге дегенде, Муздалифа күнү Аллах Тааланын ушундай керемети болот ажылар үчүн. Ал башка адамдар сезбеген ушундай кереметти сезет. Муздалифада өзгөчө бир уйку өтө ширин боло турган жерлер ошол жер. Muzdalifa деген ушул өрөөндө эмне экен? 9-чу Зулхиджа күнү кечинде ошол жерге сөзсүздүрөчү шамдан кийин. Анан ошол Муздалифада биз шамдын убактысы деп айттык да. Шамдын убактысы киргенде Арафадан чыгып Муздалифага барабыз. Муздалифага баргычабыз 1 сааттай же 2 сааттай болуп кетиши мүмкүн. Неге дегенде алысыраак жер да. Анан пешком жүрөсүз, жөө жүрөсүз дегенде, машина жок, машина менен болбойт, кээде эми болуп калат. Бирок ал машина очередь келгенче деле көп убакыт кетет да. Көп убакыт өтүп кетет. Ошондуктан шам каза болуп калат деп ойлошуңуз мүмкүн. Эми бизде шариатта Аллах Таала буга уруксат берген. Эмне? Шамды Муздалифада окуйбуз. Неге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга адамдар жолдо пайгамбар ошол Арафада шамдын убактысы чыкканда, шамдын убактысы киргенде жолдо кетип жатса, эми шамдын убактысы өтөйүн деп калат да. Анан пайгамбар эмне кылат? Сахабалар: Аллахтын элчиси, шам окубайбыз десе, эмне? Шам фи амамак. Ошол жеткен жериңде, то есть Муздалифада окуйсуң деп ошентип буйрат. Эми пайгамбарыбыз бул өзүнүн оюнан айткан эмес, албетте Аллах Тааланын буйругу менен айтат. Намазды бирөө жылдырып же алдыга жылдырып же артка жылдырган эч кимдин акысы жок. Бир гана Аллах Тааланын акысы бар. Ошол себептен пайгамбар ошол Аллахтын элчиси болгондуктан ошону айтып берди бизге. Бул эле күнү бизде Муздалифада гана ошентип шам менен куптандын убактысына бир азан 2 каамат менен окуйбуз. Куптандын убактысында биринчи шамга азан айтылып, каамат айтып шамды окуйбуз, анан каамат айтылып туруп, куптанды окуйбуз. Ушул жерде гана намазды, 2 намазды бир кылып окуйбуз. Бизде ушул Арафа күнү гана 4 намазды 2 намаздын убактысында окуйбуз. Багамдат өзүнүн убактысында окудук да, биз Минада окудук. Ал эми Арафатта багамдат окубайт. Ал жакта бир мындайча айтканда 12 саат эле болобуз. Күндүздүн күнү эле болобуз да, калган убакта кетебиз. Мен Минада багамдатты окудук, Минадан анан Арафатка келип, Арафатта пейшин менен асырдык, пейшин убактысында окудук, анан шам убактысы киргенде болду, чыгып кеттик. Шамдан чыгып кеттик. Шамда мен Муздалифага барабыз. Муздалифада куптандын убактысы кирип калат. Куптанда ал жакта барып шам менен куптанды бир кылып окуйбуз. Анан куптанды окугандан кийин ошол Муздалифада түнөш важип амалдардан бизде. Сөзсүз түрдө Муздалифада ушул жерде бир түн өткөзүш керек.
бир түн өткөндөн кийин эмне экен, эртеси күнү бамдат убактысы кирет да. Ажы болсоңуз деле, согушта жүрсөңүз деле, дабылда жүрсөңүз деле намаз окуш керек. Бамдат убактысы кирет. Бамдат убактысы киргенде бизде Ханафи мазхабта билесиздер, бамдатты бир аз кечиктирип окуган, эшикти жарытып окуган сүннөт, жакшы амалдардан. А бирок ушул күнү Муздалифада эмне багамда кирүүсү менен, то есть караңгылатып окуш керек. Убактысынын кирүүсү менен дароо окуган ушул нерсе сүннөт амалдан. Багамдатты окуйт даган, анан Муздалифада чыгып кетип калат. Күн чыкканга чейин багамдаттын убактысы кирди, багамдат окудук, болду, чыгып кеттик. Эми Муздалифадан чыгабыз. Каяка карап? Азыр айтабыз иншалла. Эми ушул күнү көптөгөн амалдар башталат. Эми ошол Муздалифадан кетип жатканда, Минага карап кетип жатканда жолдон таш терип кетүү жакшы. Жолдо билесиздер, чөл жер, таштак жер, ошол жолдон өзүңүз таш терип кеткениңиз жакшы. Ташты сатат дагы, башка бир жаш балдарга айтсаңыз алып келип дагы берет. Бирок эң жакшысы өзүңүз жолдон терип кеткен эң жакшы деген пайгамбардын амалы ушундай. Эми ошентип биз 9 күнү Арафада турдук. Арафадан кийин Муздалифага келдик. Муздалифада Кур'ан менен шамды окудук дагы. Анан эмне 10 күнү, эми 10 күнү 10 Зулхиджада Арафанын эртеси күнү анан күн чыкканга чейин эмне Минага карап кетебиз. То есть эмне Жамратул Акабага карап барабыз. Бул күн 10 Зулхиджа эмне Йомул Хаджил Акбар деп аталат. Эмне чоң ажылык күнү деп аталат. Неге? Себеби ушул күнү эми толтура амалдар бар. Ушуларды кылышыбыз керек. Багамдатты окуганыбыздан кийин биз Минага карап жөнөйбүз. Минада Жамратул Акабатул Кубро бар. Ошол жака 7 таш жолдо терип алышыбыз керек. Мина деп баягы өрөөнү көргөздүм. Мынакей, ушул өрөөн, Мина өрөөнү таш атуу мына могул жерде болот. Көрдүңүздөр, бул чоң бир здание болгону, бул алыстан тартылган, ушундай кичинекей болуп калды. Көрдүңүздөр, мынакей. Таш атуу ушул жерде, мына жакындатылган формасы ушундай. Жамратул Акаба дейт. Чоң шайтанга таш атуу ушул күнү башталат. Кайсыл? 10 күнү күн чыккандан кийин барып таш атыш керек. 7 жолу таш атасыз ушуга. Эгерде ушул күнү Жамратул Акабага таш атпай калсаңыз 7 ташты бересиз. Штрафыгачы. Анан 7 жолу таш атканыбыздан кийин эми мал соёбуз. Эми алдыңкы кезде мал соёт эди, азыр эмне бизде ошол мал союп берет. Эми касаптар атайсыз. Ошол ажылыктын малын соёбуз, курманчылык. Бул 10 күнү, 10 Зулхиджа, бул эмне күнү? Бул айт күнү. Адамдар айт кылат. Ал эми ажылыкта жүргөн адамдар айт намазын окубайт алар. Ажылыкта жүргөн адамдарга айт жок. Неге дегенде булар мусафир адамдар. Мусафир адамдар айт окуйт же окубайт. Ошол шайтандарга таш атат. Бул 4 этаж же бир канча этаж, мен унутуп калдым, бул эң үстү жагы экен. Карасаңыздар, мунун астында да эме бар. Ушундай таш ата турган жерлер бар. Мунун кайсысы типирөөк, кайсысы угураак экенин мен билбеймин. Ушул жерге барып 10 Зулхиджада таш атат, таш аткандан кийин мал соёт, малды сойгондон кийин анан чачыны алат, эркек кишилер, аял кишилер чачын кыскартат. Же болбосо эркек кишилер деле кыскартса жакшы. Ошентип булар эмне экен, ихрамдан чыгат. Ихрамдан чыгат дегенде кичи ихрамдан чыгат, же ихрамдан жарым-жартылай чыгат. Толук чыкпайт, Буга ихрамдан киши жартылай чыгат деген мааниси эмне десе, бул баягы жөнөкөй адам кылган амалдардын баардыгын кылат, бир гана аялы менен жакындык мамиле кылганга болбойт. Ошондой аялдар дагы баардык амал кылат, бир гана күйөөсү менен жакындык амал кылганга болбойт. Эми ушул жерде бир кошумча маселе айтайлы, макул мусулмандар болсо деле, эми күйөөсү менен дегенде бир эле күйөөсү эмес, башка адамдар менен дагы андай мамиле кылганга болбойт. Негизи биз бирок мусулмандар жакшы ойдо болгондуктан ошол күйөөсү же аял деп айтып жатабыз. Негизи болбойт ошол амалдар кылган. Ошол амал жакындык мамилесин кылган. Андан кийин алтынчысы эмне экен? Малды сойдук. Малды сойгондон кийин чачыбызды алдык. Чачыбызды алгандан кийин ихрамдан чыктык. Ихрамдан чыккандан кийин эмне кылабыз? Барып тавафы зияра кылабыз. Барып эми бул жактан кеттик. 10 күнү эле. Караңыздар. Макул, аяк жагын айтып берейин. 10 күнү эмне Минадан кеттик. Каяка кеттик? Каабага карап жөнөдүк. Каабага барабыз. Каабага барабыздан 7 жолу баягы айткандай таваф кылабыз, Эркек кишилер баягы ачат, балбан басып чыкат, ошентип 7 жолу айланып таваф кылабыз.
Анан ушул жерде таваф зияра деп коет ушунучу. Бул не ажылыктын тавафы. Ушул таваф калып кетсе, сиз эме өмүр бою карыздар болосуз. Ошондуктан бул тавафты калтырбаш керек экен. Бул фарз тавафтардан, бул таваф калбаштага керек. Ушул тавафты кылабыз. Эми эгерде бая биз башында айтпадыкпы эле тавафул кудумду кылганда Сафа Марвада ажылык үчүн чуркап коебуз депчи. Бирок ошону чуркаган эмес болсо, ушул жерде чуркайт. Бая Сафа Марвада чуркашына билебиз да. Жана мен көргөзбөдүмбү Сафа Марвада мындай кылып чуркайбыз деп эдикпи тээ башында келгенде. Эми эгерде ошону сиз чуркаган эмес болсоңуз, азыр ошо 10 керек. 10 Зулхижжада чуркаш керек болот, Эгер кылган болсоңуз жок кылбайсыз. Анан ушул таваф зияраны бүтүргөндөн кийин болду бул адам полный эме ихрамдан толук бойдон чыгат. Мындайча айтканда аялы дагы адал болот, Аялы адал болот. Ушентип кайрадан бул күнү таваф зияраны бүтүрүп саийни бүтүргөндөн кийин эмеге кайрадан барат. Минага кайра барыш керек. Мина деген баягы таш ата турган өрүн, мынакей могу жерге, ушул жерге кайрадан барат. Баргандан кийин эртеси күнү, то есть 11 Зулхижжада, айттын эртеси, экинчи айт күнү, эмне кылат? Минага барып, ошол Минада 10 күнү кечкирин түнөш керек. Ошол жерде түнөгөндөн кийин 3 күнү баягы айям ташрих деп коет го. Баягы биз ташрих айтабыз го. Намаздан кийин Аллаху акбар, намаздан кийин Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп ташрих айтат эмеспизби? Ошо 3 күн айтабыз да. 3 жарым күн, дедик. Ошол күндөр айттын экинчи күнү 11 Зулхижжа, бай календар боюнча жазганда 11 Зулхижжа болот. Бул күнү эмне кылат экенбиз? Бул жакта дагы эми таш атабыз. Таш атканда жана айткандай 10 Зулхижжа Маккага барып Минада түнөшүбүз керек. Минада түнөгөндөн кийин ошол 11 Зулхижжа кайрадан эмне экен? Ушул 3 шайтанга 7ден таш атабыз, 7ден таш атабыз. Буга таш атабыз. Анан таш атып бүткөндөн кийин дуа кылабыз. Дуа кылгандан кийин кайра ортомчусуга барабыз. Ортомчусуга таш аткандан кийин кайрадан дуа кылабыз. Кайрадан дуа кылгандан кийин анан эми кичинекейине барып туруп ал жактан дуа 7 жолу таш атып анан дуа кылмайт бул жакта, Үчүнчүсүдө дуа кылмайт. Ошентип бул күнкү амалдар ушун менен бүтөт. 21 таш атабыз. Анан кайрадан ошол күнү түнөйбүз дагы. Анан 12 Зулхижжа келгенде кайрадан ушул эле амалды кайталайбыз. То есть ар бирөөгө барып 7ден таш атабыз. Ар бирөөгө барып ушул жерде кайрадан таш атабыз. Андан кийин ушул экинчи күнү, то есть 12 Зулхижжа, айттын 3 күнү, 12 Зулхижжада ушул ташты аткандан кийин эми буга шарият тараптан уруксат берилет. Эмне? Эмеге барганга, тавафул ваданы аткарганга, коштошуу тавафын аткарганга, же болбосо важип болгон тавафты аткарганга, эгерде кимде-ким шашылыш боло турган болсо, шарият уруксат берет. Бирок бирөө жок. Бул жакта калып калды. Ушул Минада 3 айт күнү да калып калды. Же болбосо 12 Зулхижжа калды да 13 Зулхижжанын эми болуп кала турган болсо, багымдаттын убактысы чыгып кала турган болсо, эмне болот экен? Анда таш атыш керек болуп калат экен, Кайрадан 3 жолу могу жаңы айткан 3 шайтанга кайрадан таш атыш керек. 13 Зулхижжа бүткөндөн кийин Маккага барат дагы коштошуу тавафын кылып, ушинтип аягында таваф эмеси бүтөт, амалы. Ажылык амалы ошону менен бүтөт. Эң акырында таваф кылуу амалы ушул күнү бүтөт. Анан ушул жерде бир эскерүү. 10 Зулхижжаны карасаңыздар, көптөгөн амал болду. Эмне болду? 10 Зулхижжа күнү биз Муздалифадан Минага келдик. Минада жолдо таш терип келдик. Минада келдиктен Жамрат Лакабага 7 таш аттык. 7 таш аткандан кийин кой сойдурдук. Кой сойдургандан кийин чачты алдырдык. Чачты алдыргандан кийин эмне кылдык? Таваф зияраны кылдык. Таваф зияра кылгандан кийин саий жана Сафа жана Марвада саий чуркоону кылдык. Караңызчы, амалдар көп, кыйналасыз бул күнүчү. Ошондуктан айттык, жаңы саийни Сафа жана Марванын экөөнүн ортосунда чуркоону башында тавафул кудумду кылгандан кийин ажылык үчүн таваф чуркап коюш керек Сафаны. Иншалла. Эми бизде кыргыздардын айтып берет, кыраанды калтырайлы. Кыраанды биз кыргыздар көп кылбайт. Неге дегенде бир аз кыйыныраак.
Өзгөчө өкүмдөр бар. Бизде кыргыздар көбүнчөсү мутамадди кылат эмне? Умрадан кылат, анан ажылыктан кылат. Караңыздар, эми бул кандай? Биринчи умра кылабыз. Бая айтып кеткендей ихрам байлайбыз. Бая мыйкаттардан, сөзсүз түрдө ошол мыйкаттарга жеткенге чейин сөзсүз түрдө сиздер менен биздер эмне? Мынакей, могул чек араларга жеткенге чейин ихрамды байлашыбыз керек. Ихрамды байлагандан кийин эми биз Маккага жетебиз. Маккага жеткенибизден кийин эмне кылабыз? 7 жолу таваф кылабыз, дуа кылып, баягындай намаздарды окуп, Даратжан жана балбан басыш кылып, жанагындай чуркоо, оң жагын ачуу, ушундай нерселерди кылып, кайра 7 жолу таваф кылабыз. Баягы тавафтын баардыгы эле сүрөтү. Бул таваф умранын тавафы. Ажылык үчүн же болбосо тавафул кудум үчүн эмес, умранын тавафы болуп этибарга алынат. Умранын тавафын бүткөндөн кийин, намазды окугандан кийин эми барабыз да биз умра үчүн Сафа Марвада чуркайбыз. Сафа Марвада билебиз жанагыдай 7 чуркоо кылабыз, 7 чуркоо кылгандан кийин умранын амалдары бүтөт. Биз чачыбызды кырдырып, же болбосо аял кишилер чачын кыскартып, эмне умрадан чыгат. Чачты кыскартканда, чачты алганда этият болуш керек. Кечээ айтканбыз бирөө баягы ошол жерде иштеген адамдарга эле алдырган эң эмеси, эң жеңили ошол. Ошентип бул эмне ихрамдан чыгат бул адамчы. Ошентип муну адамдын умрасы бүтөт. Умрасы бүткөндөн кийин бул адам барып туруп эмне кылыш керек? Каабаны 7 жолу нафил кылып таваф кылат, жөн эле айланат, Айлангандан кийин анан кайрадан барып намаз окуп баягындай амалдарды кылгандан кийин кайрадан барып эми Сафа Марвадан ажылык үчүн кайра башынан чуркаш керек, мына могул жерде кайрадан чуркаш керек, же болбосо могул жерлерде кайрадан чуркаш керек. Ажылык үчүн, неге дегенде биз айтпадык, 10 күнү эгерде кылбай калса, 10 күнү баягы Муздалифадан Минага келип, Минадан кайра Маккага бара турган күнү кыйналып калат ал. Ошол амалды жеңилдетиш үчүн эмне? Ушул ажылыктын Сафа Марвасыны алдыңыраак кылып койгон эң жакшы. Адамдар кыйналбай ушуну кылып алганыбыз эң жакшы болот, Ушул кылган, ушул нерсе эмне? Мутаматти деп аталат. Анан мутаматтинин бир өзгөчөлүгү кой союп бериш милдет болот мутаматти үчүнчү. Ал эми ифрат үчүн сүннөт же болбосо нафил болгон амалдар болсо, бул адам үчүн эмне? Кой союп бериш милдеттүү түрдө болот. Иншалла ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Колдон келгенче түшүндүргөнгө аракет кылдык. Эгерде суроолор болсо жооп берүүгө аракет кылайлы. Болбосо иншалла сабакты жыйынтыктап